шаардык прокуратурасынын кызматкерлери келип, биз менен чогулуп ошол жыйналыш өтүп түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата Ош мамлекеттик университетинде маалыматтык жыйын өтүп, анда жаңы чаралар жана жогорку окуу жайлар аткарып жаткан иштер ачык айтылды. Окуу иштери боюнча проректор Руслан Арапбаев сөз сүйлөп, окуу жайда санариптештирүү кеңири киргизилип жатканын белгиледи. Анын айтымында санариптик системалар адам факторун азайтып, башкаруу жана окуу процесстеринде ачык айкындыкты күчөтүүгө жардам берет. Иш-чара президент Садыр Жапаровдун 2024 жылдын 5-июнундагы 2025-2030 жылдарга карата өлкөдө коррупцияга каршы күрөшүүнү күчөтүү боюнча тапшырмасын ишке ашыруу максатында уюштурулган. Иш-чарада Ошмуда коррупциянын алдын алуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар тааныштырылды. Ошондой эле шаардагы башка жогорку окуу жайларда өздөрүнүн аткарып жаткан иштери тууралуу маалымат беришти. Жыйынга Ош шаарынын прокуратурасынын өкүлдөрү катышып, билим берүү уюмдарында жүрүп жаткан түшүндүрүү жана алдын алуу иштери тууралуу айтып өтүштү. Алардын белгилешинче, бул багыттагы иштер мектептерде жана жогорку окуу жайларда системалуу түрдө уланууда. Коррупцияга каршы аракеттер боюнча университеттер менен тыгыз байланышта болуп келебиз. Ар бир университеттер боюнча бул пландуу текшерүүлөрдө коррупцияга каршы күрөшүү боюнча кандай аракеттер жүрүп атат, кандай пландар бекитилген, пландардын аткарылышы боюнча эмне жумуштар аткарылгандыгы боюнча бул студенттердин арасында, студенттер менен мугалимдердин арасында, мугалимдердин өздөрүнүн арасында, мугалимдер менен жетекчиликтердин арасында болуп аткан жагдайлар боюнча сөзсүз мониторинг жүргүзүлүп, бул боюнча сөзсүз иш алынып барылып турат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошмо жаңылыктары.